Дагыли Дастан Далабаевич, биринчи. Рахмат, Бактыргешевич. Мына bizde стандарт боюнча bir класста 30-35 бала bir класста окуш керек. Бишкекте ахвал өтө оор. Башка региондорду мен айтпай элем, бирок Бишкекте өтө оор. Bir класста уже 40-тан ашык 50-ге уже жетти балдар. Биз ушундай калтыра берсек, бара-бара 60-ка жетет, анан 70-ке жетет. Жаңы мектептер мына bir жолу өкмөт жардам берди, 15 мектеп курулду. Андан бери бир да мектеп курулбай эле. Мүмкүн 1-2 мэрия өзү куруп атат. Бирок бул өтө жетишпей жатат. Себеби үйлөр көп кабаттуу өтө көп курулуп атат. Уруксатты берип атабыз, а каерде балдар окуйт, даже эч ким ойлонбой эле да. Мына мен Октябрь районунду кыдырдым, таң калдым да. Bir класста 50 бала окуганда мугалим bir сабакта билимди, жакшы билимди вообще бере албайт. Аз келгенсип китептер өтө дефицит. 8 китеп 50 балага. Хроническое недофинансирование происходит в системе образования. Хроническое. С этим что-то надо делать. Мы если так и будем оставлять и друг другу отчитываться, что все хорошо, то я не знаю, куда мы придем. Образования качественного уже нету. Мы еще и ликвидировали лицеи и гимназии, сейчас вообще многие ушли в частные школы. Нету денег на охрану, на закупку парт, мела, тряпок, элементарных вещей. Мало того, что мы запретили сбор денег, теперь родители, кто-то там 300 сомов принесет, что-то закупит, швабру купил, уже друг на друга сидят, пишут в прокуратуру. Столько заявлений в прокуратуре между учителями и родителями. Государство не может выполнить свои функции и столкнуло лбами учителей и родителей. Конечно, в такой ситуации учитель потеряет авторитет свой. И мне кылыш керекпиз. Бирөө айткылачы, пожалуйста. Дастан Далабаевич, азыр билим берүү жана илим министри жооп берет. Бирок мен сизге маалымат айтып коеюн. Биз азыр норманы иштеп чыгып атабыз. Эгерде көп кабаттуу үйлөрдү куруу боюнча алдын алуу бизге планды көрсөтөт. Анан кийин биз азыр ал жерде квадрат метрине канча квартира болот, канча адам жашайт деп, ошого жараша биз милдеттүү түрдө курулуш компанияларга биз соц объекти курасыңар. Бала бакча, мектеп жана башка соц объект курганга ушундай нормаларды биз иштеп чыгып атабыз. Но Бишкекте уже орундар жок уже, жер калбай калды. Аны туура түшүнүп атабыз. Азыр билим берүү министри жооп берет дагы азыр. Урматтуу Дастан Далабаевич, бул маселени чечүү боюнча Кыргыз Республикасынын президенти дагы көзөмөлүндө келе жаткан бизде сиздерге дап келебиз. Сауд өнүктүрүү фонду тарабынан $50 миллион ратификация алып келебиз. Ошол акчанын баарын урматтуу президентибиз Бишкек шаарында кошумча мектептерди жана имараттарды салуу боюнча тапшырма берилди. Сиз туура белгиледиңиз, китеп чыгаруу бизде проблемалуу акчага байланыштуу. Биринчи жолу 152 миллион сомду толугу менен освоение жасадык. Бирок президент жеке тапшырмасы менен кийинки жылга Минфин менен сүйлөшүп 1,5 миллиард сомго чейинки каражат бөлүнүп жатат. А вот охрана, мел, сел, башка расходтор бар да. Ал боюнча күнүмдүк каражаттарын керектөө үчүн толугу менен мамлекет өз мүмкүнчүлүгүнө алып Кыргыз Республикасы боюнча 200 миллион сом бөлүп берди. Бул жергиликтүү бюджет Бишкек шаарындагы бул маселени өзү карап чечип берип жатат. Эми өзүңүз эле билесиз да, бул каражат жетишпейт, жетпей жатат. 200 миллион сомду бөлсөк дагы ар бир мектепке 10 миң сомго эле жетет да жылына. Өзүңүз билесиз да, жетпейт бул. Вот эмне кылыш керекпиз? Сбор запрет болду. Ата-энелер бири-бирине жазып атат. Дастан Далабаевич, уруксат берсеңиз, мен кичине кыска жооп берсем бул маселе боюнча. Бишкек шаарында 120 мектеп болгон болсо, бүгүнкү күндө бизде бир сменада 102,5 миң бала окуйт, эки сменада 205 миң. Негизинен азыр мектепке бизде 238 миң бала барып атат да.
Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде сиз айтып аткан жана хоз товарга 123 миллион сом каралып берилген болчу. Анын ичинен биз дагы мебелге дагы мынакей 33 миллион сом карап каржылап бердик. Ну тогда покажите каждой школе, сколько денег выделено. А то родители же с учителями друг с другом уже до суда доходят. Так же нельзя. Биз каршы эмеспиз, ар бир мектеп боюнча дагы сизге маалыматты расмий бергенге даярбыз. Чынында чеш керек бұл маселе. Я что-то решения не услышал, но денег этих категорически не хватает. Бактыгер Эргешевич, надо добавлять Министерству образования денег. Дастан Нурбаевич, өзү негизи Бишкек шаарында эмес, азыр мына 200дөн ашык мектеп курулуш болуп атат. Биз бүт мурдагы долгостройдун бардыгын азыр каржылап атабыз. Ошон үчүн бул маселе, бул номер 1 туура түшүнүп атабыз. Кээ бир жерлерде мектепте көрүп атабыз, ал жерде загруженность аз болуп атат, кээ бир жерлерде перегрузка болуп атат. Аны дагы байкап атабыз. Ошон үчүн биз азыр мен сизге жогоруда айтып кеткен ар бир шаарларда же район центрлеринде эгерде көп кабаттуу үйлөр курулуп аткан болсо, канча адам көбөйгөнүн байкап, ошого биз милдеттүү түрдө ушундай норма киргизебиз. Андай кылбасак болбой калды. Да, мне жалко.